Саламатсыздарбы урматтуу Чабарман каналынын көрүүчүлөрү, жалпы кыргыз элин баарыңыздарды бүгүнкү Ноорuz майрамыңыздар менен куттуктайбыз. Бул ирет Баткен шаарында Ноорuz майрамы өзгөчө белгиленүүдө. Себеби дегенде буга чейин Баткен шаарынын Борбордук стадионунда бул майрам белгиленип келген болсо, бул ирет Баткендеги мамлекеттик администрациянын маңдайындагы аянтта өзгөчө шаңдуу белгиленип жатат. Бул майрамга Баткендеги областтын губернатору Абдикарим Алимбаев жана Баткен шаарынын мэри, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү жана ошондой эле Бишкек шаарынан атайын келген Кыргыз Республикасынын акыйкатчысы Адыр Абдрахматова айым катышууда. Бүгүнкү майрамда Баткен районунун айыл аймактарынан жана ошондой эле Баткендеги мекеме ишканаларынын атайын улуттук тамактардан, кыргыз улуттук тамактарынан жасалган атайын көргөзмөлөр дагы орун алды. Birinci жолу Баткен жергесинде Ноорuz майрамын тоздоп атам. Анан бир жумадан бери эл менен жолугушууларды өткөрүп, ошол электен баштап бери келдик. Анан албетте бизге ыйман, ынтымак, дөөлөт, ырыскы, чек араларыбыз бекемдеп кеңейерсин, элибизде ынтымак болсо кылган баарын жеңебиз. Анан Ноорuz майрамы жакшылыктардын башаты болуп, ар бир үй-бүлөдө ушул ак ниет, үмүт, бүт айтылган жакшы сөздөрдүн баары орундалып, ар бир үй-бүлөдөн бактык, дөөлөт, ырыскы кут кирсин. Баарыбызга бекем ден соолук, балдарыбыздын жолдору керем болсун. Анан учурду пайдаланып, айым акыйкатчы катары аялдарыбызды, энекелерибизди, карындаштарыбызды сыйлайлы, көкөлөтүп эркелетели. Бактылуу эне гана бактылуу коом түзөт, унутпайлы. Бактылуу коом болсо күчтүү коом болобуз. Мекенибизде, чек арабызда баарын коргоп алабыз. Керек болсо эски тарыхый да жерлерибизди да ордуна калыбына келтирип өсүп алабыз. Ошон үчүн Баткен элине тынчтык, ынтымак. Ушул бүгүн да күн жаркырап чыгып, ушундай күндүн маанайындай дайыма биздин ажоолорубуздун дагы элибизге кылган мамилеси дагы ушул күндөй болуп, ар бирибизге тең болсун.